Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Facebook колдонуучулар. Мен бүгүн сиздерге bir билдирүү менен чыгып коеюн дедим. Бүгүн 2020-жылдын 2 декабрь күнү. Ушул 2 декабрда мени тынч отургузбаган bir абдан орчундуу маселе чыкты. Мына кече күнү биздин ККМБга Америка элчилиги Райым Матраевдин үстүнөн мындай кылып бергиле, тигиндей кылып бергиле, камап бергиле, тигинтип бергиле деп деген билдирүүсү түштү деп мен бир жаңылыктардан окудум, Кактус медиадан окудумбу. Мына ушул нерсе абдан мени тынчсыздандырды да, чынын айткандачы. Себеп дегенде, мына бул күнгө чейин амансызбы угарман деп Азаттык бир канча Матраевдин иштери деп такталган жана такталбаган ар кандай маалыматтарды элге чыгарып, ушул Райым Матраевди жаманатты кылып бүткөн болчу. Ошол кезде дагы акылы жеткен, биларман түшүнгөндөр ушунун артында, ушул саясаттын аркасында Америка турат деди эле. Бул Американын турганы бүгүн биздин мамлекетке, биздин өз эгемендүү өлкөбүзгө келип алып, Америка бизге буну камап бер, тигини камап бер деп айткыдай алар ким бизге? Биздин ички саясатыбызга бир дагы мамлекет аралашканга укугу жок. Бизге жакын турган, бизге күйүп жанган Орусия дагы биздин ички саясатыбызга аралашпайбыз деген. Американын бүгүнкү күндө биздин ички саясатыбызга аралашып баштаганы бул жакшылыктын нышаны эмес. Урматтуу туугандар, биз ойгонушубуз керек. Биз ойгончу мезгил келди. Себеп дегенде Америка Иракты кайсы өлкөнү басып алгандан алдын, басып алаардан мурун ошол өлкөнүн ички саясатына аралашып, анан шылтоо таап, анан ушундай бир авиа соккуларды жасачу эле. Эртеңки күнү бизге ушундай Америка бир кооптуу жагдай жаратпайт деп ким кепилдик бере алат? Американын бүгүнкү күндө бизге болгон абдан ыплас саясаты ичинде коттур таш бар экени айдан ачык билинип турат. Себеп дегенде бүгүнгө чейин Америка Кыргызстандан базасын чыгарып кетүү боюнча Алмаз Шершеновичтин убагында Атамбаев Американын базасын Кыргызстандан чыгарып жиберген. Ошондуктан Американын коюнундагы котур ташы, колтугундагы отур ташы булар Кыргызстанды кантип бүлүндүрсөк, Кыргызстанды кантип ушундай бир саясий кырдаалын күчөтсөк деген таризде бүгүнкү күндө ички саясатыбызга алып келип, ички саясатыбызга келип алып аралашып, Райым Матраевди мынтип бергиле, тигинтип бергиле деген. Бул жөнүндө урматтуу төбөлдөр, урматтуу бийлик өкүлдөрү, Америкага өз жообуңарды берет деген ишеничтемин. Тышкы иштер министрлиги баягы биз көрүнгөндүн кабанак итиндей болбостон, ошолордун айтканын тышкы лөк өлкөлөрдүн, килейген өлкөлөрдүн айтканына хоп деп моюн сунбастан өз саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Кабанак итиндей болуп калабыз. Буну кама десе тигини камап, мына сырттан буйрук алып, сырттан эме кылышыбыз керекпи? Ким болгон күндө дагы Кыргыз Республикасынын жараны, өзүбүздүн жарандардын укугун өзүбүз коргошубуз керек эң биринчи. Эч качан биздин жарандардын укугун Америка же Кытай же бул кишилер коргоп берген эмес. Себеп дегенде, мына ушул күнгө чейин канчалаган нерселер болду, бүт баарына саясий кырдаалда Американын кызыгуусу жок, эч качан саясий кырдаал курчуган эмес экен көрсө. Азаттык үн алгысы кандай гана каралоолор менен мазактады Матраевди, кандай гана жалаа жапты, ушул кыргыз элинин эл аралык деңгээлдеги аброюн ушул Азаттык алып түштү, чындыгын айтканда. Мына Азаттыктын берүүчүлөрү, Азаттыктын азаматтары, силер Райым Матраимов деген нерсе менен, Райым Матраимов деген шылтоо менен Американын саясатын Кыргызстанга киргизиш аракети бар экени кече күнү Американын элчилиги
биздин ККМга кайрылгандан кийин айдан ачык белгилүү болду. Себеп дегенде Азаттыктын айткан ушактары, жалгандары, Азаттык сен элди кайраштырдың деп баары элдин баары пикирин өзгөртүп, Азаттыкка ишеним кетти. Мына президенттикке талапкер болуп аткан Садыр Жапаров дагы Азаттык бир тараптуу каралоого өттү. Азаттык мындай кылбаш керек эле. Азаттыктын бул кылганын деп өз пикирин айткандан кийин эмне кылды? Американын элчилиги аркылуу Америка Кыргызстандын ички саясатына кирише баштады. Бунун сөзсүз түрдө жообун бериңиздер туугандар. Биз Райым Матраимов канчалык күнөөбүз болсо биздин жетишерлик органдарыбыз бар. Америкабы, Кытайбы, Россиябы эч качан биздин ички саясатыбызга бир да мамлекетти аралаштырбагыла туугандар. Сиздерден абдан өтүнүч ушул нерсени бөлүшүп коюңуздар, колдоп коюңуздар. Эгер Американын айтканын буйругун аткара турган болсок, эртең биз баягы эле Америка база болгон Ирак, башка мамлекеттерге келген коркунуч бизге келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт.